Ыргыз элем, урматтуу мекендештерим, урматтуу мусулман бир туугандар, ден соолугуңарды карагыла. Жаңы гана 30-дун кырына чыккан Аалы Уулу Ишенбек аккан илдетине чалдыгып карайлап турган маалы. Ал 2 жылдан бери бул оору менен күрөшүп, дарыгерлер чет жакка чыгуу керектигин айтышкан. Карапайым үй-бүлөдө каражат жоктугуна байланыштуу кайрымдуу үйдөн жардам суроого аргасыз. Келиңиздер, аз-аздан болсо дагы жардам колун суналы. Менин атым Аалы Уулу Ишенбек, 1991-жылы 26 январь туулган. Бул ооруга ушу 2 жыл болуп калды. Жалыккан бул оору менен, аккан оорусу менен алышканыма. Жакынкы 1 айдан бери оорум күчөп кетти да. Ушу Индияга присадка дейт. Көп акча керек экен. Биринчи келгенде химия берди. Ал аябай начарлады да. Анан азыр эмелерим жакшырып баратат дейт. Жакшы азыр 2 күндөн бери. Ошо эметкенде бир жаран кан куюп атты, тромбоцит куюп атты. Мурдуман оозуман кан кетип атты да башта. Анан азыр жакшы бир аз. Анан кайра демеге химияны кайра баштайбыз деп атышты. Анан ал жагын кандай кылышат билбейм. Ошо Азамат Пайматов агабыздын кайрымдуу эмелерин көрүп, ошо Азамат акебизге кайрылып атабыз, жардам сурап. Ыргыз элем, урматтуу мекендештерим, урматтуу мусулман бир туугандар, ден соолугуңарды карагыла. Ден соолук жашоо бул ооруганда аябай негизи керек экен ден соолук. Ден соолуктан башка эч нерсенин кереги жок. Ден соолук болсо баардыгы болот. Ден соолугуңарды жакшы карагыла туугандар. Жолдошум аккан оорусуна чалдыкканына 2 жыл болду. 2 жылдан бери алышып келатабыз. 1 ай болуп калган. 1 айдан бери оорусу күчөп больницада жатабыз. Жалгыз эле уулубуз бар. Уулубуз жалгыз, аны да 6 жыл дегенде тапканбыз. Жакшы жашадык, Кудайга шүгүр. İçpegen, çekpegen, Kudayıma şükür. Jaman adatı jok bolчу. Uşu jaman ооруга чалдыгып калдым. Балам атасы калуудан корком. Жакшы болуп кетсин, маңдайыбызда бар болсун деп тиленип чуркап жүрөбүз. Азыр бул бир тууганымдын жанына келип отурам. Бул онкологияда эч кимге күнөө түшпөсүн. Эч кимге бул жерге жаткылык кылбасын. Аллах Таала ушундай кадыр зат. Бул дүйнөгө бизди келиште ушундай бир сыноолорду берет экен. Бирок бул бир тууган бул үй-бүлөдө ушундай оорусуну аты жаман аккан оорусу менен бул үйгө алышып жатат достор. Менин колуман келишинче ушул бир туугандардын үйүнө жеткизип, ошол айтылып аткан кичинекей наристе эртең атасы калып калбасын деп безилдеген эне жана өмүрлүк жары бүгүн өтө оор абалда экен достор, мекендештер. Ошон үчүн эртерээк жакшырып кетиш үчүн баягы дартка дабааны бул биздин өз өлкөбүздө болбой аткандыктан чет жака чыгууга аргасызбыз. Азамат кайрылып аткандыктан бир канча күндөн бери мен кайрылып бүгүн келип отурам. Анан колдон келишинче кол сунуп эртерээк бир өлүмдөн башканы эртеси жакшы болот деген мекендеш. Колдон келишинче ыйык Рамазан айында эгерде бир жакшылык кылсаң аны эселеген чоң сооптор менен кабыл кылам деген экен жараткан Аллах Таала. Ошон үчүн эч бир үйдө оору сыркоо болбосун. Анан эртерээк жакшырып кетип бир туган. Аллахым берген дартына шифа берсин. Кудай буйрса жакшы болуп кетесиңер. Чөкпөгүлө. Кудайым ушундай мээримдүү биз көп дуа кылайлы. Колдон келишинче силердин жакындарыңар аябай аракетин кылып атышат. Көрүп аткан эл дагы кайдыгер эмес, колун сунуп атышат. Кыргыз эч убакта кыйынчылыкта бир жерин таштаган эмес. Биз ошол ата сөзүнө
пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине моюнсунуп бүгүн биз аракет жасап келебиз. Анткени өзүбүзгө каалаган жакшылыкты өзгөгө дагы каалашлык бул башкы милдеттерибизден. Ошондуктан урматтуу досторум, мекендештер, кол сунуп эле тим болбостон намаздарыңыздарда көп дуа кылып коюңуздар. Ушул ооруп аткандар үчүн, ушул үй бүлө үчүн дуа кылып койсок, анткени ошол бериле турган дуага дагы муктаждык өтө чоң. Аллахым шифасын берсин, Кудай буйрса жакшы болуп кеткиле. Ассаламу алейкум, мусулман бир туугандар. Ушул азыркы учурда ооруп жаткан бир тууганым Ишенбекке өтө тез жардамда, тез арада Индияга кетириш керек болуп жатат. Шартка байланыштуу ошо кыргыз элинден, бизди тааныбаган ошо мекендештерден ошо жардамыңыздарга муктаж болуп турабыз. Ошого мүмкүн болсо колуңуздан келген жардамыңыздарды аябай жардам берсеңиздер деп суранабыз. Мусулман бир туугандар, ошо бир тууган агам, жалгыз бир тууган агам ошо оор акыбалда жатты эле. Сиздерге кайрымдуулукка муктаж болуп жатабыз. Канчалык эртелик акча чогултсак ошо Индияга, пересадкага болууга муктаж болуп жатабыз. Ошо ыйык орозо айында сиздерди кайрымдуулук кылып коюшуңуздарга суранабыз. Азыркы учурда акчанын 30% чогулду. Калган акчанын дагы эртерээк чогулуп калышына себепкер болуп калыңыздар. Биз ошо өзүбүздүн каражатыбыз жетишпегендиктен себебинен бардык бир туугандарыбыз чогултуп 30% ошо калган элге кайрылууга себепкер болдук. Ошо Азамат байкеге дагы кайрымдуулук фондко да кайрылууга муктаж болуп жатабыз. Ыйык орозо айында акемдин айыгып кетишине себепкер болуңуздар. Азыр жалгыз бир тууганыман ушинтип оор акыбалда жатат. Жардамыңыздарды аябай жардам кылып коюңуздарды суранабыз.